Бейиш нуру. Мухиддин Араби ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алымдар менин мураскорум". Бүгүн биз дагы бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлорунан болгон алым, улуу олуя, жазуучу, даанышман, акын Мухиддин Мухаммед бин Алим бин Мухаммед бин Араби ат-Таи аль-Хатами жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи эле мындай улуу аалымдар жөнүндө 5-6 мүнөттүк убакыттын ичинде айтып коюу мүмкүн эмес. Кантсе да бизден аракет Аллахтан берекет. Мухиддин Араби 1165 жылы Андалусия ислам мамлекетинин, башкача айтканда азыркы Испаниянын түштүк чыгышындагы Мурсия жергесинде төрөлдү. Атасы Али бин Мухаммед Аббаси халифалыгынын аскер башчыларынан, ошол эле кезде атактуу аалым даанышман Ибн Рушдтун жакын досторунан эле. Апасы Нурун болсо ансарлардан болгон. 8 жашында үй бүлөсү менен Андалустун борбору Ишлибия, башкача айтканда азыркы Севилия жергесине көчүштү. Ишлибия ал кездери илимдин, маданияттын борбору болуп, аябай өнүккөн шаарлардан эле. Туугандары тазаввуф жолун карманышчу. Мухиддин Араби алгачкы илимин ушул жерден ала баштайт. Ал өтө зирек, акылдуу, көрөгөч, эс тутуму өтө күчтүү балдардан болгон. Жаш кезинде эле инзивага, тагыраак айтканда Аллахты зикир кылып, аз жеп аз уктап, сырткы дүйнөгө аралашпаган жашоо образына кирет. Бир күнү өтө катуу ооруп жатып калат. Оорунун таасири ушунчалык күчтүү болгондуктан аны өлүп калдыго деп ойлошот. Ал эс үчүн жоготуп жаткан кезде анын көзүнө капкара адамдар көрүнө баштайт. Алар жаш аалымга чабуул коюп, зыян берген жатышкан. Аларды жүзү нурдуу болгон бирөө кууп кетирип жатты. Натыйжада жанагы коркунучтуу кара жүздүүлөр качып жок болушту. Нурдуу заттан Мухиддин Араби "Сен кимсиң?" деп сурайт. Тиги болсо "Ясин сүрөсүмүн" деп жооп берет. Ушул мезгилде көзүн ачса, атасы башында Ясин окуп отурган болот. Арадан бир топ убакыт өткөн соң ал Мекке, Шам, Багдад шаарларына барып, ал жерден атактуу аалымдардан илим алат. Тафсир, хадис, кыраат, фикх илимдери боюнча чоң аалым болот. Ибн Рушд менен таанышат. Ибн Рушд илим билим акыл менен гана алынат деген көз карашта эле. 17 жашындагы Мухиддин Араби илим билим акыл менен эмес, кашф, илхам менен да алынса боло тургандыгын айтып, ага кереметтүү түрдө далилдеп берет. 1184-85 жылдары Урайни аттуу аалым менен таанышат. Ибн Араби бул аалым тууралуу китебинде алгачкы устазым деп айтат. Ал көз жумганга чейин анын жанында калып, андан илим алат. 1196 жылы Фаска, тагыраак айтканда Мароккого барат. Ал жактагылар аны сый менен, урмат менен тосуп алышат. Кийин 1198 жылы кайра Андалуска кайтат. 1199-1200 жылдары ажылык милдетин аткаруу үчүн Меккеге барды. Меккеде Аль-Кассар аттуу аалым менен таанышып, андан кийин кайра кезүүгө чыкты. Бир аз убакыт өткөн соң кайра Меккеге келип, Рухул Кудус, Тажур Расул аттуу китептерин жазды. 1204 жылы Мадина, Мусул, Багдад жергелерине барды. Мусул жергесинде Ат-Таназилатул Мусулия аттуу китебин жазды. Кийин Туркиянын Коня жергесине келет. Ал жерде Садреддин Коневи менен таанышып, анын жесир апасына үйлөнөт. Садреддин Коневинин атасы ошол эле кезде устаты да болуп калат. Бул жерде Рисалатул Анвар аттуу китебин жазат. Бул мезгилдери Селжуктар мамлекети өкүм сүрүп турган. Селжук султаны биринчи Иззеттин Кейкавуска кат жазат. Катында мусулман жергесине бастырып кирип келген крестүүлөргө каршы жумшак мамиледе болбой, тескерисинче аларга каршы согушуу керектигин айтат. Кийин Мысырга, Мадинага, Багдадка, Халепке, азыркы Алеппого сапар тартат. Андан кийин кайра Коняга, анан Шамга, башкача айтканда азыркы Дамаскка жайгашат. Ал жерде Фусус аттуу китебин жазат. Бул китепти түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, анын үммөт үчүн айткан сөздөрү аркылуу жазгандыгын айтат. 1240 жыл Дамаскта төөлүк ааламга көчөт. Касиюн аттуу тоонун этегине көмүлөт.
Убакыттын өтүшү менен мазарлар талкаланып жок болуп кетет. Анын кабыры кайсыл жерде экенин эч ким билбей калат. Ибнул Арабийдин өлөөрдөн мурда сын шынга келгенде мимди табат деп айтканы бар эле. Сын, шын жана мим булар арабча тамгалар эле. Кыргызчасы сы шыга келгенде мыны табат деген мааниге келет. Арадан 277 жыл өтөт. 1516 жылы Осман империясынын султаны Яуз султан Селим хан Мысырга жортуулга чыгат. Жолдон Шамга токтойт. Яуз султан устазы Кемал Пашазада экөөү Ибнул Арабийдин китебин изилдеп жатышып, сын шынга келгенде мимди табат деген жерин окуп калышат. Бул жерде сын же сы бул Селим, тагыраак айтканда Яуз султан Селим хан эле. Шын же шы болсо Шам эле. Ал эми мим же мы болсо Мухиддин Арабий эле. Демек, Селим Шамга келгенде Мухиддиндин кабырын табат деген ишарат бар эле бул жерде. Яуз султан Селим хан Мухиддин Арабийдин кабырын издеп таба албай кыйналат. Кийин түшүнө Ибнул Арабий өзү кирип, кабырын кантип табаарын айтып берет. Натыйжада кабыр табылып, казылганда баары таң калат. Ибнул Арабийдин денеси таптаза бойдон эле. Ага күмбөз курдуруп, жанына мечит салышат. Ибнул Арабий келечекке тиешелүү Аллахтын уруксаты менен кээ бирки иштер тууралуу кабар берген. Мисалы, анын китептеринде Осман империясы тууралуу ошол эле кезде кабар бергендиги, атүгүл империянын атына чейин атап өткөндүгү тууралуу жазылган. Мындан сырткары дагы өтө көптөгөн сырдуу маалыматтарды Аллахтын уруксаты менен Куран аяттарына жана хадистерге таянып айтып кеткен. Анын жүрөгү дүйнөгө байланган эмес эле. Бир күнү ага үй белек кылышат. Артынан бир кедей келип, андан жардам сурайт. Ибнул Арабий эч ойлонбостон үйдү кедейге белек кылып берип, өзү кайра чатырга чыгып кетет. Бул да болсо анын улуулугунан, жан дүйнөсүнүн бай болгондугунан кабар берет. Анын китептери Европанын тилине өтө көп которулган. Баарыбызга белгилүү болгон Дирилиш Эртугрул сериалында да анын образы чагылдырылат. Бирок Ибнул Арабий менен Эртугрулдун жолуккандыгы тууралуу тарыхта так маалымат жок. Ибнул Арабийдин өлгөн жылы 1240 жыл болсо, Эртугрулдун өлгөн жылы 1280 жыл. Демек, экөөнүн биргеликте жүрүүсү да мүмкүн эместей. Болгону, бул жерде Осман империясынын курулушун руханий ааламда сезген Ибнул Арабийди символикалык негизде берген чыгар режиссер. Экинчи тараптан, дал ушул сериалдан кийин Ибнул Арабийдин ким болгондугу тууралуу изилдегендер өтө көбөйгөндүгү айтылат. Бир улуу ааламды кино аркылуу элге таанытуу бул албетте сүйүнтө турган бир иш. Ибнул Арабий тууралуу азыркы күндө кайчы пикирлер айтылууда. Атүгүл кээ бирлери аны капыр даражасына чыгарып салышууда. Мындай талаш маселелерде албетте биз Ахлу Сүнна вал Жамаат аалымдарынын көз караштарын колдонобуз. Имам Суйити Ибнул Арабий улуу аалым болгон, бирок китептерин көрүнгөн адам окуй берсе боло бербей турган бир зат деп айткан. Имам Газали анын китептериндеги түшүнүү оор болгон маселелерден жүз буруу керек. Себеби ал китептер Курандын жана Сүннөттүн туу чокусуна жетип түшүнгөндөр үчүн гана. А караңгы сабатсыздар ал китептердеги кээ бирки түшүнүксүз маселелер аркылуу Ибнул Арабийди капырчылыкка чыгарышса, бул дүйнөдө да, акыретте да зыянга учурашат деп айткан. Бедүй заман Саид Нурси болсо, Ибнул Арабий өзү биздин китептерибизди биздин деңгээлибизге келбегендер, биздин даражага жетпегендер окубасын. Эгер окуса, зыян тартат деп айткан. Ооба, Ибнул Арабийдин китептерин айрыкча вахдатул вужудка тиешелүү маселелерин азыркы заманда окуу зыян деп айткан. Атүгүл Ибни Абидин Ибнул Арабийдин китептеринин ичине жөөттөр өзгөртүүлөрдү киргизип салгандыгы тууралуу да айткан. Демек, бул китептер аалым олуя болгон заттар үчүн жазылган. А биз сыяктуу карапайым калк окуса, албетте зыян көрүп калышыбыз мүмкүн. Себеби биздин билим деңгээлибиз, илим деңгээлдигибиз, такыбачылыгыбыз ал даражага жетпейт. 21-кылымда бузгулук ачык эле жасалып, күнөөлөр ачык эле пропаганда болуп жаткан бир доордо жашап, араң эле намаз окуп жүргөн кезибизде бул аалымды же ушул сыяктуу аалым олуяларды сындоону бизге ким коюптур? Ошол эле кезде аларга махабатыбызды байлап, чектен чыгып кетүү да динибизге терс экендигин унутпоо керек. Биз болгону мындай аалымдардын өмүрүн окуп үйрөнүүбүз абзел.
Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алымдар менин мураскорум деп айткан. Бейиш нуру.